Разрешение и позволение. Уруксат. Эртең менен эрте турганга көнүп калган Мехрон күн чыга электе эле таң эрте турду. Башында ал ойлогон эле, мен устаттан дагы эрте турдум деп. Бирок терезени карап, устаттын көрүп жаңылганын түшүндү. Устат бакта таңкы намазын окуп отурган. Мехрон бир канча мүнөт ачык терезенин жанында таңкы таза абаны кере-кере дем алып турду. Намазын окуп бүтүп, терезеден Мехронду көрүп, устат Мехронду чакырып, сарайдан жер семирткичтер салынган мешокторду ташышып койгонго жардам берүүсүн суранды. Андан кийин алар эртең мененки тамактанып алышып, экөө чогуу бакка барышты. Кайрадан жумуштан кийин көнүп калган убакта алар беседкада кезигишти. Бирок көнгөн сабактын ордуна устат шахмат ойнойлу деп сунуш кылды. Ал шахматты ала келген экен. Фигураларды тизип, алар оюнду башташты. Мехрон өзүн жакшы ойнойм деп эсептечү. Ошентсе да устаттын чеберчилигинен сактанып, ар бир жүрүшүн жакшылап ойлонуп жасап атты. Устат жеңил желпи эле ойноп атты жана Мехронго түшүндүрүп атты. Шахмат бул акылмандардын жана математиктердин оюну. Утуш үчүн өзүңдүн тактикаңды, стратегияңды куруш керек. Өзүңдүн чечимиңди жана каршылашыңдын оюн көп жүрүш мурун эле эсептеп чыгыш керек болот. Башыңа оюңдун жүрүштөрүнүн ар кандай варианттарын сакташың керек болот. Оюн мындай схемада болот. Жүрүш, ага жооп болгон жүрүш, жаңы кырдаалды анализдөө, кайрадан жүрүш. Ар бир чечимиң доскадагы абалды өзгөртөт. Ошону менен бирге кийинки жүрүштөгү боло турган варианттарды да өзгөртөт. Ошентип атып сен жүрүшү жок калган пат кырдаалына түшүп калышың мүмкүн жана оюн ничья менен аяктап калышы мүмкүн. Же сейтнотко түшөсүң. Бул жүрүш кылганды ойлогонго убакыт жок. Ар бир чечимиңде секунда гана калган абал. Ар бир сенин туура эмес жүрүшүң сага пайда келтирбеген күчтүн катышына алып келет да, аягында жеңилүү болот. Жашоодо деле ошондой. Сен деле өзүңдүн чечимиңди ойлоносуң. Кыймыл аракетти алдын ала пландаштырасың, ар кандай факторлорду эске алганга аракет кыласың. Ошондой эле шахматта эле сенин ар бир жасаган кыймыл аракетиң жоопсуз калбайт. Жаңы чечим кабыл алыш үчүн ойлонгонго кандайдыр бир жыйынтык берет. Өзүңдүн жасай турган иштериңди пландаштырганыңа, туура чечим чыгарганыңа жана бардык мүмкүн боло турган кесепеттерине жараша жеңиш болот. Эгер сен жөндөн жөн эле убакытты коротуп салсаң, так ошондой болуп сейтнот абалына түшүп каласың. Кырдаалды ойлонгонго убактысы калбай калган абалга. Стратегиялык ойлонууну билүү жана бир канча жүрүш алдын ала чечимдерди чыгара билүүнү үйрөнүш керек. Ушуларга шахмат жардам берет. Билесиңби, Мехрон, ушул улуу шахматист Алехин бир убакта эле 30-35 доскада ойной алчу. Элестет, фигуралардын доскада кандай жайгашканын башында кармоо. Ошо менен бирге соперниктердин ар бир жүрүшүн эстеп калуу, ар бир доскада мүмкүн боло турган жүрүштөрдү ойлонуу бул акылга сыйгыз. Тактап айтканда акылга сыйгыздай көрүнөт. Чындыгында орточо адам өзүнүн мээсинин мүмкүнчүлүгүнүн аз гана пайызын колдонот экен. Элестет, эгер сен өзүңдү өнүктүрүп отуруп, өзүңдүн интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүңдү жок дегенде 25%га колдонсоң эмне болот? Сен анда чындыгы гений болосуң. Мына ошон үчүн өзүңдү жөндөмдөрүңдү өнүктүрүп турушуң керек. Ошондо гана сени ийгиликке жеткизет. Кызыктуу сүйлөшүүлөр менен убакыт билинбей тез эле өтүп кетти. Оюн 21-жүрүштө устаттын утушу менен аяктады. Андан кийин сабакты улантышты. Жаңы билимдерди кандай түшүнүп атканын текшериш үчүн устат тактай турган суроолордон баштады. Сенин маанайың кандай, Мехрон? Биздин сабактан өзүңө пайдалуу бир нерсе алдыңбы? Биз эмне жөнүндө сүйлөшүп аткандардын маанисин түшүнүшүбүз керек. Жөн эле иш-аракет кыла бербей, аны эмне үчүн жасап атканыңды түшүнүш керек. Эгер сен ийгиликтин башаты болуп аткан билимдерди колдонсоң, кыялыңды орундата аласың. Көбүнчө адамдар баарын билебиз, түшүнөбүз деп ойлошот. Билген башка, ошол түшүнүүнүн негизинде жашоо бул такыр башка. Жашообузду духовный жактан жана материалдык жактан
өнүктүргөндү үйрөнүшүбүз керек. Материалдык дүйнөдө биз бир нерсени унута беребиз. Бир нерселерди өткөзүп ийебиз, бир нерселерге көңүл бурбайбыз. Руханий дүйнөдө баары башкача. Руханий дүйнөдө мыйзам, материалдык дүйнөдө эреже. Мисалы, бизнес бул катуу эреже. Билесиңби, Микрон, эмне үчүн экинчи дүйнөлүк согуштан кийин немецтер менен япондор ушунчалык тез өнүгүп баштаган? Анткени алар бизнесте согуштун эрежелерин колдонушкан. Экинчи дүйнөлүк согуштан жеңилип калышкандан кийин бул эки мамлекет өтө оор абалда калышкан. Жана булар өсүш үчүн эки фактор керек болгон. Бекем дух жана катуу тартип, жесткая дисциплина. Жеңиш шыктандырат, бирок жеңилип калуу дисциплинага, тартипке салат. Мына ошон үчүн бизнес бул мамиле эмес. Бизнес бул эреже. Күндө сактап жана аткара турган эрежелер. Эрежедеги так эместиктер, так эмес кыймыл-аракетке алып келерин япондор түшүнүшкөн. Бул эгерде так эрежелерди билбесе, ориентирлерди көрө албаса, кайда умтулууну билбесе, адам эмне кылышты билбейт дегенди түшүндүрөт. Бир жолу мындай эксперимент жүргүзүлгөн. Чоң залга көп адамдар чогулушкан. Биз залдагы адамдардын 3-4 жаштагы балдардан турган эки команда түзүүсүн сурандык. Аларга футбол тобун берип, эки баланы вратарь кылып дарбазага койдук дагы, калгандарына топту дарбазага чейин жеткизип, гол киргизиш керек деп түшүндүрдүк. Ким гол киргизсе, приз беребиз $50 деп жарыя кылдык. Билесиңби эмне болгонун? Алар дайыны жок эле топту тээп, бири-бирин түрткүлөп, бири-бирине жолтоо болуп, бирок такыр гол киргизе албай коюшту. Так эрежени билбегенден жана катуу дисциплинанын жоктугу ийгиликке алып келбейт. Боло турган түшүнүксүз окуялар түшүнүксүз кыймыл-аракеттерди жаратат. Эгерде сенин досторуң жана коллегаларың түшүнүксүз кыймыл-аракеттерди жасап атышса, ойлонуп көрүш керек. Чындыгында эле аларда өзүнүн максаты барбы? Жетиш үчүн конкреттүү пландары барбы? Өздөрүнүн келечегин так көрө алышабы? Алардын ачык максаты жок жана келечеги туман сыяктуу көрүнбөйт. Ошон үчүн бул адамдарда дисциплина жок. Материалдык дүйнөдө умтула турган максаттар бар. Ар бир адамын жасаш керек болгон маселелер бар. А руханий дүйнөдө принциптер бар. Мисалы, руханий дүйнөдө байлык эч качан түгөнбөйт деген ишеним керек болот. Биз кабыл алыш керек болгон мыйзам. Акча эч жака жоголбойт жана эч качан түгөнбөйт. Руханий дүйнөдө башкача принциптер. Муну түшүнүү керек. Мен байлык эч качан түгөнбөйт дегенге түшүнбөй жатам. Ал байлык сага таандык эмес да деп таң калып сүйлөдү Мехрон. Устаттын жүзүнөн шакиртинин кызыгуусуна ыраазы болуп атканы билинип турду. Сен көчөгө чыкканда байлыктарды көрсөң, кымбат товарлары бар супермаркеттерди, ажайыптуу особняктарды, жакшы машиналарды көргөнүң, булар өтө кымбат, көп акчага келерин түшүнөсүң. Материалдык дүйнөдө адамдар ойлойт, ооба, бул байлык, бирок меники эмес. Руханий дүйнөдө ушунун баарын меники дагы деп ойлосоң болот. Мында жеке менчик жок. Кичинекей балдар чоочун оюнчукту оңой эле ээлеп алышат да кайра беришкиси келбейт. Алар эмнени кармаса алардыкы болуп калат деп ойлошот. Руханий дүйнөдө бул баарына уруксат дегенди түшүндүрөт. Анда логика жок. Тойча системасында атайын тренировка бар. Супермаркеттерге барып, соода кылып аткан адамдарды кароо керек. Демейде кимдир бирөө көп нерсени сатып алып атканда, анын аркасында эч ким кезекке турбайт. Адамдар башка кассага өткөнгө аракет кылышат, убактысын кетирбеш үчүн. Ошондой көп нерсени сатып алып аткан бай адамдын аркасына туруп, ошолордун баары меники деп элестет. Грузчиктерге товарды каяка коюшту, кайда жеткиришти айтып атканыңды элестет. Өзүңдүн элестөөңдү башкарганды жана сознанияңда ошондой жашоо образды түзгөндү үйрөнүш керек. Убакыттын өтүшү менен сознание ошол кыялыңды ишке ашырыш үчүн жолдорду издеп баштайт жана сенде шанс пайда болот. Руханий дүйнө бул уруксат, жетүү эмес, ошону эсиңен чыгарба. Материалдык дүйнөдө ийгиликке жетүү керек деп айтабыз, а руханий дүйнөдө андай жок. Руханий дүйнөдө уруксат. Өзүңө бай болгонго,
Байлыкты алганга өзүң уруксат беришиң керек. Биздин мээ аны түшүнбөйт. Ал логикага гана баш ийет. Демек, ошондой сезимдерди түзүш үчүн атайын көнүгүүлөрдү колдонуш керек экен, деди Михрон. Бир азга наставниги унчукпай калганда. Албетте, деп ырастады устат. Банктардын, бийик офистин, имараттардын, торговый центрлердин жанынан өтүп баратып, бул менин банкым, бул менин торговый центрим жана башка, мен буларды кимдир бирөөгө арендага берип койгом деп айт. Сонун кымбат машинамды көрсөң, бул менин машинам, бирок аны убактылуу водителим айдап жүрөт деп айт. Мунун баарын сыртыңан айт. Мейли бирөө угуп калса, сени кызык киши экен деп ойлой берсин. Бирок сен өзүңө байлыктын баары мага таандык деген сезимди жаратышың керек. Сен ошондой жашоо образына татыктуусуң. Адамга бул кымбаттай сезилет. Бул бай адамдардын сознаниясында акча пайда болгондо Адамга бул кымбаттай сезилет. Бул ой адамдардын сознаниясында акча пайда болгондон баштап жаралган. Ийгилик мен үчүн эмес, башкалар үчүн деп ойлойт. Кокустан эле качандыр бир кезде ийгиликтүү болуп калармын деп ойлойт. Байлык менен жашоо кол жеткисиздей сезилет. Ошондуктан өзүңдүн сознанияңды тренировка кылып ийгиликке багыттап туруу керек. Убакыттын өтүшү менен сенин подсознанияңда бул байлыктарга жетсе болот деген ишеним пайда болот. Жана сенин мээң ошол каалоолорду ишке ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштайт. Көптөгөн бай адамдар өздөрүнө бай болууну сезгенде уруксат берген үчүн бай болушкан. Өзүңө бактылуу болгонго, ийгиликтүү болгонго, бай болгонго, кандай кыялдансаң ошондой болгонго уруксат бер. Жөн гана уруксат бер. Ошондо гана сен ийгиликтүү болосуң.